Ленин райондық сотунун судьясы Чолпон Каримбаева мурдагы күнү азаттык күн алгысын жабуу тууралуу чечим чыгарды. Азаттык күн алгысы деген маалымат каражатын азаттык медиа деген уюм ачкан жана сот чечими ага тийген жок. Ошондуктан азаттык медиа эми жаңы маалымат каражатын негиздесе болот. Маселе былтыр 16 сентябрда «Настоящее время» деген телеканал аркылуу Тажикстандын Кыргызстанга аскери кол салуусу тууралуу Түзөбөдө материал чыкканда башталган. Жана ал материалда Тажикстанга Кыргызстан кол салды деген сөздөр бар болчу. Бул телеканал такыр башка уюм, бирок азаттыктын журналисттери ага материал даярдап берип турат. Маданият министрлиги ал материалды алып салгыла десе, азаттыктын жетекчилиги баары туура деп ал чечимди четке каккан. 2017 жылдын март айында президент Алмазбек Атамбаев азаттыкка каршы 2 сот ишин ачып 20 миллион сомго ачканда, азаттыктын президенти Томас Кент Кыргызстанга келип, Атамбаев менен сүйлөшүп, аны менен тил табышкан. Азыр болсо, жана кийин ал 2 доллар тең алып салынган. Азыр болсо катуу тирешүү болууда.